Канышай Мамыркулова Казакстанда окуяларды карап отурсак, Атамбаев Жээнбеков окуясын эске салат. Эми мындай: жапай анализ жакса дагы жакпаса дагы жазып салайын, акча төлөп жаттыңар беле. Бир жагынан гезитке жазып жүргөн адам кээде чубалжытып жазганды сагынып да калат экен. Казактардын жапай армандары бар болсо, кыргыздардын жапай анализ жасаган мендей жаман-жуман адамдар көп. Чындап келгенде бизге жакын эл болгондуктан жашоо турмуш, кулк мүнөз, саясаты, айтор баары эле окшош. Айрыкча ал аксый албай турганда көп нерсе ойго түшөт. Бул эми жеке маселе. Жалпысынан алганда Орто Азия түгүл адам баласына таасирин жоготпош үчүн мураскор калтыруу аракети тарыхта көп эле. Кайсынысы элдин пайдасына болгонун эстеген деле адам аз. Алыска барбайлы кечеги Казакстанда окуяларды карап отурсак, Атамбаев Жээнбеков окуясын деле эске салат болгону биздин шалдар жашыраак. Бир жагынан биздин элгө президентти көк улактай көтөрүп чаап көнүп калган. Эли биздин эркин мүнөзү эзилтен калыптанып, Орто Азияда аз санды болгону менен саясий жактан активдешип кеткен. Буга салымы бар саясатчылар дагы жок эмес. Бирок элдин кулк мүнөзү өзү жаратылышынан шар болбосо, ага жетиш деле кыйын болмок болсо керек. Боосу менде сен катынган жүгөндүң деген Алмазбек Шаршенович мураскор саясатын башында жакшы эле баштаган. Көчүңүздү улайм деген Сооронбай Шариповичтин тагдырын кайталай берүүнүн кажети жок. Октябрь окуяларында бир чети динчил, бир чети чечкинсиз аракети менен Касым дагы жоомарт дагы боло алган жок. Мунусуна деле рахмат деш керек. Эл аман эсен, журт эсен калды, бирок саясатчы катары өзү жыдып түштү. Алмазбек Шаршенович деле өтө мактап зарыл эмес. Кемчиликтери көп болгон, бирок ойдо төмөн сүйлөсө дагы тышкы саясатта айбаты бар эле. Демек айырма деле өтө эмес. Казакстандагы ырчишкен эки шалды мураскерлиги дагы ит жыгылыш менен аяктады, дейт Канышай Мамыркулова. Булак Назарньюз KG. Эл чындыкты билсин. Казакстанда каза болгон кыргызстандыктын апасы Алматыга барат. Алматыдагы баш аламандык учурунда каза болгон кыргызстандык Азиз Мусаевдин апасы Иманкожоева Казакстанга кирүүгө уруксат алды. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Иманкожоевага казак тарап уруксат бергени кабарланды. Ал Алматыга бүгүн 12 январда жөнөп кетет. Ушул тапта Казакстандагы кандуу окуялардан эки кыргыз жараны кайтыш болгону белгилүү. Алардын бири Азиз Мусаев Алматыда фитнес машыктыруучу болуп иштеген. Маркумдун туугандары казак тарап чек арадан өткөрбөй, сөйктү бербей жатканын билдирген. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов казак тарап курман болгон кыргызстандыктардын сөөгү тиешелүү текшерүүлөрдөн кийин берилерин кабарлаган. Булак Назарньюз KG. Эл чындыкты билсин. Тазабек Икрамов: Бакыт Төрөбаев 5 колуңузду оозуңузга салып отурсаңыз какап каласыз. Бакыт Эргешевич парламенттин жыйынын туура эмес алып барып жатат. Бул тууралуу депутат Тазабек Икрамов парламенттин бүгүн 12 январдагы жыйында билдирди. Бакыт Эргешевич парламенттин жыйынын туура эмес алып барып жатасыз. Сиз эл шайлаган депутаттардын үнүн укпай туруп добушка коюп жатасыз. Мен ачык эле айтып коеюн, акыйкатсыз алып барып жатасыз. Бул адилетсиздик. Бул жерде өзүңүздөр жең ичинен көп нерсени бекитип алып көпчүлүккө салып добушка койгонуңуз сиздин туура эмес жакка кетип жатканыңызды көрсөтүп жатат. Сиз 5 колуңузду оозуңузга салып отурсаңыз какап каласыз, деди Икрамов. Булак Назарньюз KG. Эл чындыкты билсин. Надира Нарматова 90 депутаттын арасында бир да орус жараны болбогондон кийин кыргызча эле сүйлөсөк. Биз Кыргызстанда жашап, мамлекеттик тил кыргыз тили, биз өзүбүз жогорку кеңеште тилибизди сыйлашыбыз керек. Бул тууралуу депутат Надира Нарматова 12 январда парламенттин жыйынында билдирди. Арабызда 90 депутаттын арасында бир да орус жараны жок. Биз өзүбүздү сыйлайлы, андан кийин башкалардан талап кылалы. Султанбай Айжигитов эки тилде тең эркин сүйлөйт. Анын үстүнө түз эфирде карапайым кыргызстандыктар карап турат. Эгер зарылчылык болбосо, маселелерди мамлекеттик тилде талкуулаш керек, деп кошумчалады ал. Булак Назарньюз KG. Эл чындыкты билсин. Лифт кыпчып каза болгон жаран окуянын чоо жайы. Кечээ 11 январда Бишкектеги Улан-1 Кичи районунда 38 жаштагы киши коляскадагы баласы менен лифтке кирип жаткан учурда лифт өз алдынча иштеп кетип, жаранды кыпчып калган. Ал ошол жерден жан берген. Ал эми ымыркай жабыркаган эмес. Маалыматка караганда, кырсык тууралуу кабар түшөрү менен жерине Бишкек шаар лифт ишканасынын жетекчилери жана энергетика министрлигине караштуу өнөр жай коопсуздугу боюнча мамлекеттик экологиялык инспекциянын өкүлү барган. Алар келгенге чейин лифт оператору инструкцияга ылайык лифттин тогун өчүрүп, жарылуучуну эвакуациялоо үчүн электромеханикти чакырган, деп айтылат маалыматта. Кырсыкты иликтөө үчүн түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын курамына Бишкек шаар лифт муниципалдык ишканасынын Октябрь акимиятынын энергетика министрлигине караштуу энергетика, тоо кен көзөмөлү жана өнөр жай коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциянын райондук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү кирди. Алар окуя боюнча иликтөө жүргүзүп, соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын эске алуу менен эксперттик корутунду даярдайт. Укук коргоо органдары да иликтөө жүргүзмөкчү. Булак Назарньюз KG. Эл чындыкты билсин.
Алматыда кармалган 4 кыргызстандык бошотула элек. Бул тууралуу Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, ушул тапта Казакстан Ички иштер министрлигинин кармалгандарды бошотуу тууралуу сунушун башкы прокуратура карап жатат. Башкы консул буга чейин казак тарабы аларды 11-январда бошотууга макул болгонун маалымдаган. Алматыда азыр соңку тополоңдорго шек саналып кыргызстандык Закир Юбуров, Адан Хуров, 35 жаштагы Ильяс Мачо жана 21 жаштагы Абдурахим Жиншанло камалып турат. Алматыда кармалган кыргызстандык музыкант Икрам Рузаханов 10-январда бошотулуп ошол эле күнү Бишкекке кайтып келген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Казакстанда Кыргызстандын 5 жаранын кармалганын билдирген жана расмий Бишкек казак тарапка нота жөнөткөн. Буга чейин казак полициясы башаламандыкка тиешелүү деп шек саналып кармалгандардын арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин айтканы менен кайсы мамлекеттер экенин ачыктаган эмес. Булак Азаттык КЖ. Эл чындыкты билсин. Казакстандагы башаламандык учурунда 53 акимчиликтин имараты талкаланды. Казакстандагы башаламандык учурунда өлкөнүн ар кайсы облусунда 53 акимчиликтин имараты талкаланды. Орто жана чакан ишкердикке таандык 151 жай бүлүндү. Алардын көбү Алматы, Чымкент шаарларында, Алматы, Чыгыш Казакстан, Кызылорда, Атырау, Актөбө областарында катталган. Өлкөнүн өндүрүш жана инфратүзүм министри Кайырбек Өскөнбаев калайман башаламандыктардын эң зор запкы тарткан Алматы калаасы экенин 12-январда өкмөттүк отурумда билдирди. Расмий маалыматтарга караганда Алматыда жалпы 161 имарат талкаланган. Министр Өскөнбаев бүлүнгү мамлекеттик жайлар 20-февралга чейин оңдоолорун айтып, аймактар менен темир жана унаа жол каттамдары калыбына келгенин кабарлады. Буга чейин ишкерлердин ата мекен улуттук палатасы жалпы 1528 ишкердик субъектиси жабыркап, анын 1408 Алматыда экенин билдирген. Чыгымдардын көлөмү 95,3 миллиард теңгеге жеткени айтылган. Булак Азаттык КЖ. Эл чындыкты билсин. Актриса Айжан Акылбекова жалган жаланы мойнуна алдырабыз деп Касым Тыныстановдун дагы денесин жанчып, манжаларын сындырып кыйнагандарын эстедим деп кыйноолорго кабылган кыргыздар тууралуу пикирин билдирди. Түнү менен ойлор уктаткан жок, жөнөкөй мусулмандар деле ушинтип террорист кылып коюшат. Жан татууда, жанын кыйналганда айт дегенин айтып, жаз дегенин жазышат да байкуштар. Жалган жаланы мойнуна алдырабыз деп Касым Тыныстановдун дагы денесин жанчып, манжаларын сындырып кыйнагандарын эстедим. Гапаратиев менен Алык Осмонов ачарчылыкта өздөрү ичпей жебей, бул музыкант жигиттин окуясы менен көп нерселерге көздөр ачылды деп ойлойбуз. Эгер чындап эле ага окшош бирөө болбосо, бардык нерсенин артында жакшылык бар деп Инстаграм баракчасына жазды. Булак Аргумент КЖ. Эл чындыкты билсин. Биринчиден өзүңөрдүн башыңарга кум сепкенди токтоткула. Декабрдан баштап ушуга чейин отурабыз деп. Биздин 7-чакырылыштын депутаттарын ушул күнгө чейин созуп топтобой келген бийликке кайрылгыла. Анан ушундай сүйлөсөк элге жагабыз деген сөзүңөр бул арзан. Биз иштеген жокпуз деп. Иштейли деп атса, жыйнабай маселелерди чече албай отурган бийликке айтыш керек ушуну. Эмне үчүн 1,5 айда жогорку кеңеш ишин баштаган жок? Бул биринчиси. Экинчиси, туура айтасыңар, структураны дагы, башкасыны дагы 2 сааттын ичинде чечип коюш керек эле, муну 2 күнгө созбош керек. Качан чечилет ушул маселе? Адилеттүү болуп, так бүгүнкү коюлган маселеге жооп бере турган болгондо, талаш тартышы жок. Комитеттер кандай болуп түзүлүшү керек? Халктын кайрылуусуна жараша болуш керек. Мына менин колумда отчет турат. Кайсы комитеттерге 6 жылдын ичинде канча киши кайрылган? Эң көп кайрылган бул суу чарба маселеси боюнча дыйкандар кайрылып тур. 6154 маселе менен кайрылган. А өткөндө структурада агрардык деген түшүнүктү да киргизген эмессиңер. Экинчи маселеси. Эң көп кайрылган, экинчи орунду алган бул конституциялык мыйзамдар жана сот маселеси боюнча 2924 инсан кайрылган. Маданият маселеси боюнча саламаттык сактоо 2700 инсан кайрылган. А ушул маселелер боюнча бир дагы комитетти түзгөн эмессиңер да өткөндө структурада жок эле да бул маселелер. Миграциясы маселеси боюнча 4-чү орунда ээлеп атат. Миграция дегенди такыр киргизген эмессиңер. Маданиятты такыр киргизген эмессиңер. Мына конституцияны кабыл аласыңар, кайсынысы болсо болду да жетишет да ишке өтөлү деген баягы арзан жукпаган жагымдуу сөздөрдү айтпаңыздар. Талкууга жазып коюңуз, мен талкууда кененирээк айтып берем, 2 мүнөттөн мүмкүн эмес экен. 7-6 жаштагы 1-класстын балдары саат 7:30 биринчи сабакка барып атат. Укаланып келип алып, могул жерден туруп алып, анан өзүңөрчө кишине жетимчи болуш өткөрөсүңөр кайра. Тартипти өзүбүздөн баштасак, бул биринчи. 10:00 жумуш башталышы керек. Экинчи маселебиз. Звукту көтөрүп койчу, угулбай атат жакшы. Микрофон зор. Экинчи маселебиз. Сүйлөгөндө
же таза кыргызча сүйлөсөк, же таза орусча сүйлөсөк. Аталасын чыгарбасак. Комитеттин төрагасы болобу, башка киши баяндамачы болгондо кыргызча билбейсиңби? Анда Лев Толстойдун же Пушкиндин тилин сыйлап, таза орусча кет. Кыргызча сүйлөйсүңбү? Анда аралаштырма. Үчүнчүсү. Могул жерде Эл чындыкты билсин.